Bişkek'ten жетекçiler kelgende жетекçiler konuktu jatakanaсын төлөп жатабыз дейт. Ушул маселе кандай болот дейт. Резиденцияда арзан жатакана бар, бирок кымбат жатаканага барып түнөшөт дейт. Ушул боюнча мен силерге бир мисал айтайын. Урматтуу президентибиз жогорку соттун төрагасы Медер Сатиевке ушул боюнча сөгүш берди. Менин көзүмчө айтты, Медер, сен ошол жака барганда, бошко барганда өзүңдүн тамагың өзүңө төлөп койбойсуң. Же жаныңдагы бир помощниге тыйынтыпырды берип сен төлөп кой дебейсиң. Тияка барат экен, сага кою соет экен, бияка барат экен, жылкыны соет экен. Тиги гостиницага жатпайм дейт экенсиң, бул гостиницага жатам дейт экенсиң. Бул эмнеге акмакчылык деп президентибиз айтканы мен көп болдум ошол жердечи. Уктуңарбы? Эч кандай Бишкектен келген жетекчилерге, башкаларга баягы гостиницаларды издеп, тамак ашын издеп, коюн жылкысын сойгонуңарды биле турган болсо, капа болосуңар айтып берем. Предупреждаю десек. Коопсуздук кызматы түшүндүңүзбү? Точно. Ушул маселе боюнча дагы жумуштар жүргүзүлөт. Жарайт. Бишкектен келген кадастрдын башчысы, архитектордун башчысы же министрликтин башчылары келип алып жыргап жатышпасын.